это был... Бул Казакстан үчүн эле эмес, бүтүндөй адамзат үчүн чоң тажрыйба болду. Бул атомдук электростанцияда боло турган реактор. Алматынын жанында 57 жылдан бери кубаттуулугу 6 мегаватт болгон мини атомдук электростанция иштеп келет. Бардык ысык камералар атайын каналда жумуш аткарган, кыймылдуу троллейбус аркылуу өз ара байланышат. Бизге МАГАТЭ тараптан бир дагы эскертүү берилген жок. Бүгүнкү күндө Казакстан 20 миллиондон ашуун адамдын үйү, ар бир жаран жылуулукка, жарыкка жана туруктуу электр энергиясына муктаж. Бирок калкы өсүп жаткан өлкө бул муктаждыкты кантип камсыздай алат? Ошол эле учурда экологияга жана экономикага зыян келтирбестен жооп атомдук энергетикада болушу мүмкүн. Тынчтык атом бул адамдарга кызмат кылган энергия. Анын эң майда бөлүкчөлөрүндө чыңалган күч катылган. Бул күч экологияга зыян келтирбестен энергиянын ири көлүмүн өндүрө алат. Казакстан бул кубаттуулук менен Совет мезгилинде эле таанышкан. Ошол кезде Актау шаарында дүйнөдөгү биринчи тез нейрондуу реактор иштеген. Ал аймакты электр энергиясы жана таза суу менен камсыздаган. Бүгүн өлкө жаңы технологияларга таянып, атомдук энергетикага кайрадан көңүл бурууда. Атомная энергия в мирных целях используется во всех отраслях. Атомдук энергия тынчтык максатта экономиканын бардык тармактарында колдонулуп келет. Машина куруу жана бардык транспорт түрлөрү ядролук физикасыз иштей албайт. Анткени аларда жарым өткөргүчтөр колдонулат. Ал эми алар нейрондук нурлануу жана ядролук өз ара аракеттенүү аркылуу иштейт. Ошондой эле мобилдик байланыш жана бардык байланыш технологиялары, микрочиптер да дал ушул атомдук технологиялардын негизинде иштелип чыккан. Кремний. И на международном уровне. Элүү жыл артка кайталы 1968 жылдын теке айынын биринде Актау шаарында Маңгыстау атомдук энергетикалык комбинаты ишке кирген. 5 жылдан кийин бул жерде БН 350 реактор иштей баштаган. Бул тез нейтрон технологиясын колдонгон дүйнөдөгү биринчи жана жалгыз реактор болгон. Бул долбоор атомдук энергетиканын өнүгүүсүндө революциялык баскыч болуп, адамзатка түгөнгүс энергия булактарына жол ачты. БН 350 реактору БН 600 жана БН 800 сыяктуу кубаттуу реакторлордун прототиби болуп калды. Анын базасында ар кандай эксперименттер жүргүзүлүп, жаңы отун түрлөрү түзүлүп, атомдук технологиялар дагы да өнүккөн. Бүгүн БН 350 прогресс менен илимий изилдөөлөрдүн символу. Ал дүйнөлүк энергетиканын тарыхында чоң из калтырды. Уран-238, который встречается в природе свыше 94. Уран-238 табигый түрдө кездешкен урандын 94%-ын түзөт. Ал эми уран-235 атомдук энергетиканын негизги элементи болгону 0,7%-ды түзөт. Атомдук электр станцияларында уран-235-ти 2,5%-дан 4,5%-га чейин байытып, андан ядролук отун өндүрүшөт. Бирок БН 350 реактору дал ушул уран-238-ди отун катары колдонгон. Ал 27 жыл иштеп, Казакстан үчүн эмес, бүтүндөй адамзат үчүн баа жеткес тажрыйба алып келген. Большой опыт не только для Казахстана, но и для всего человечества. БН 350 менен иштөө тажрыйбасы Казакстан үчүн чоң билим базасын түздү. Ал бүгүнкү күндө өлкөгө атомдук энергетиканы өнүктүрүүгө жардам берүүдө. Акыркы 10 жылдыкта дүйнө климаттын өзгөрүүсү, энергия керектөөнүн өсүшү жана экологиялык таза технологияларга өтө муктаждыгы сыяктуу жаңы чакырыктарга туш болду. Казакстан атомдук энергетика тармагында уникалдуу тажрыйбага ээ өлкө. Бул багытта аймактагы лидер болууга бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ.
Алматы бүгүнкү күн. Казакстан атомдук энергетиканын илимий жүрөгү дал ушул жерде, мегаполиске жакын жайгашкан ядролук физика институтунда согот. Бул жерде өткөн менен келечек кесилишет. 50 жылдан ашуун убакыттан бери атомдук энергия изилденип, технологиялар иштелип чыгып, бул тармакты башкарчу адистер даярдалып келет. Ошондой адистердин бири Жанар Бугыбай, атомдук энергиянын коопсуздугу боюнча инженер. Мы находимся на пульту критического стенда. Критический стенд – это реактор. Биз критикалык стендтин пультунда турабыз. Критикалык стенд бул аз кубаттуулугундагы реактор. Бул атомдук электр станцияларында колдонулуучу реактордун кичи версиясы. Критикалык стенд болгону 100 ватт кубаттуулукка ээ, бирок эксперимент жүргүзүү үчүн жетиштүү. Алгач биз критикалык стендти изилдөө ыкмасын иштеп чыгабыз. Андан соң анын негизги реакторду жүргүзөбүз. Биздин реактор бул ВВРК суу реактору, Казакстан. ВВРК, водоводяной реактор Казахстан. Алты мегаватт кубаттуулуктагы суу изилдөө реактору бул ар тараптуу түзүлүш жана таасирдүү тарыхка ээ. Ага 57 жыл болду жана ушул убакыт аралыгында ал маанилүү илимий аянтча гана эмес, ишенимдүүлүктүн жана натыйжалуулуктун үлгүсү болуп калды. Бул реактор Казакстанда курулуучу атомдук электр станциясынын прототипи катары кызмат кылат. По команде начальника смены мы приступаем к работе. Нөмөт башчысынын буйругу менен ишке киришебиз. Бардык аппаратураны текшерип, жылытып алабыз. Андан соң А3 органдарын киргизебиз. Андан кийин компенсациялоочу органдар аркылуу кубаттуулукка чыгабыз. Бизде алардын саны 6. Ар бир кадамды оперативдик журналга жазып, андан ары эксперименттерди жүргүзөбүз. Чтобы дальше проводить эксперименты. Мен азыр пеналды ачам. Санат Дауылбаев комплекстин изилдөө реакторундагы ысык камералардын оператору. Анын иши радиоактивдүү заттарды башкаруу менен түз байланыштуу. Санаттын милдеттерине жогорку активдүү материалдар менен иштөө кирет. Бул материалдар өзгөчө касиеттерге ээ болуу үчүн нурланууга дуушар болот. Бул өнөр жайда абдан маанилүү. В этот пенал закладывается образец. Бул пеналга үлгү жайгаштырылат. Пеналдын ичине анан жабылат. Процесс ар кандай үлгүлөрдү жайгаштыруудан башталат. Геологиялык таштардан тартып металлдарга чейин. Алар радиациянын таасири астында уникалдуу мүнөздөмөлөргө ээ болушат. Мисалы, нурланган иридий жана торий диоксиди башка изотопторго айланып, металлургияда жана дефектоскопияда колдонулат. Алардын жардамы менен түтүк өткөргүчтөрдүн кемчиликтери текшерилет. Берем пенал, Пеналды алып капкагын ачабыз. откручиваем крышку. Кладем образец, который подлежит облучению. Нурланууга дуушар боло турган үлгүнү салып, пеналды жабабыз. Крышка закрыта, пенал готов к облучению. Капкак жабылды. Пенал нурланууга даяр. По рации мы связываемся с сотрудниками на аппарате. Рация аркылуу аппараттагы кызматкерлер менен байланышабыз. По рации я предупреждаю аппарат. Бардык аракеттер рация аркылуу жүргүзүлөт. Мен аппаратка пеналды жөнөтүп жатканымды билдирем. Алар аппаратта даяр болушат жана пеналдын келүүсүн күтүшөт. У них специальные Алар да пеналдын аппаратка келгенин көрүүгө мүмкүнчүлүк берген атайын жабдуу бар. Пенал пришел в аппарат. Бардык операциялар тобокелдиктерди минималдаштыруу үчүн дистанциондук түрдө жүргүзүлөт. Бул үчүн оператордун кыймылдарын кайталай турган көчүрүүчү манипуляторлор колдонулат. Мунун жардамы менен радиоактивдүү заттар менен коопсуз иштөөгө шарт түзүлүп, радиациянын түз таасирине кабылбоо мүмкүнчүлүгү камсыздалат. Теперь мы имеем облученный материал. Азыр биз нурланган материалга ээ болдук. Общаются между собой посредством передвижной тележки, которая двигается в специальном канале. Бардык ысык камералар бири-бири менен атайын канал боюнча кыймылдаган көчмө араба аркылуу байланышат. Материалы, облученный Демек мен каалаган камерада нурланган материалды, идиштерди же башка көмөкчү материалдарды башка камерага өткөрө алам. Все это между камерами я могу перевести. Аппарат пенал жөнөтүлдү, көзөмөлдөп туруңуздар.
Сенаттын ысык камералардагы иши аркылуу Казакстандын радиоактивдүү заттар менен коопсуз иштөө боюнча тажрыйбасын ачык көрүүгө болот. Институт бул жөн гана илимий аянтча эмес. Ал кадрларды даярдоо үчүн негизги база жана атомдук энергетиканы өнүктүрүүдөгү маанилүү өнүктүш. Институттун 3 окуу борбору МАГАТЭнин колдоосу менен иш алып барат. Бул борборлордо 5000ден ашуун адис даярдалды. Бул болсо башталышы гана. Казакстандын келечектеги атомдук электр станцияларында иштей турган инженерлер, операторлор жана окумуштуулар ушул жерде билим алышат. Наши сотрудники часто проходят. Биздин кызматкерлер чет өлкөлөрдө окуудан көп өтүшөт, эл аралык конференцияларга, мектептерге катышат. Ошондой эле МАГАТЭ линиясы боюнча дагы иш алып барабыз. Жакында биз Вена шаарында изилдөө реакторлору боюнча конференцияда болдук. Ал жерде тажрыйба алмашып, өз темабыз боюнча баяндама жасадык. Ошондой эле Францияда радиоактивдүү калдыктар боюнча курстардан өттүк. Биз радиоактивдүү калдыктар көмүлгөн жайларга барып, алардын кандайча сакталганы менен тааныштык. Бул биз үчүн абдан чоң тажрыйба болду. Это был колоссальный такой полученный опыт для нас. К нам в этом году уже дважды приезжала инспекция МАГАТЭ. Бизге буга чейин 2 жолу МАГАТЭ инспекциясы келген. Ал эми ушул 57 жыл ичинде МАГАТЭ эксперименттерин бир дагы эскертүү алган жокпуз. Бул эмнени билдирет? Демек бизде жогорку деңгээлде даярдалган адистер бар. Эгер жыйынтык чыгарсак, талаптар изилдөө реакторлору менен атомдук электр станциялары үчүн бирдей. Ошондуктан 57 жылдан бери Алматынын жанында 6 мегаваттык мини атомдук электр станциясы иштеп келе жатат деп айтууга болот. Атомная электростанция с мощностью 6 мегаватт. Адистерди даярдоодон тышкары, институт радиоизотопторду өндүрүү менен да активдүү алектенет. Бул материалдар медицинада, өнөр жайда жана айыл чарбасында колдонулат. Бул жерде онкологиялык ооруларды дарылоого арналган йод 131 жана диагностика үчүн радиофарм препараттар өндүрүлөт. В этом году мы запустим лютеций 177. Сейчас Быйыл биз лютецин 177 өндүрүшүн ишке киргизебиз. Азыр тиранностика деген популярдуу термин бар. Бул дарылоо жана диагностика биргелештирилген ыкма. Лютецин 177 негизиндеги радиофарм препарат жана самарий изотопу дал ушул максатта колдонулат. в будущем мы планируем запустить сборку генератора Германии галлиевого генератора. Он также нужен для диагностики. Биз бул жылы аларды өндүрүп, Казакстандын рыногуна чыгарууга даярбыз. Келечекте биз галлиев генератор деп аталган немес генераторун чогултууну пландап жатабыз. Бул дагы онкологиялык ооруларды аныктоо үчүн зарыл. Ошондой эле азыркы ири тездеткичибизде Актиний 225 алуу технологиясын ишке киргизебиз. Бул рак ооруларын дарылоочу радиофарм препарат болуп саналат. Анын 1 граммы азыркы учурда дүйнөлүк рынокто 80 миллион долларга бааланат. Сейчас на рынке стоит уже 80 миллионов долларов. Казакстан илимий иштеп чыгууларды гана жүргүзбөстөн, эми өзүнүн атомдук электр станциясын курууну көздөдү. Эмне үчүн өлкө кайрадан атомдук энергияны тандап жатат? Бул чечимдин негизинде чакырыктар менен мүмкүнчүлүктөрүн айкалышы жатат. Бир жагынан электр энергиясына болгон муктаждыктын өсүшү жана климаттын өзгөрүшүнө каршы глобалдык күрөш экологиялык жактан таза энергия булактарын киргизүүнү талап кылат. Экинчи жагынан Казакстан дүйнөдөгү эң ири уран запастарына, илимий потенциалга жана ядролук технологиялар боюнча чоң тажрыйбага ээ болгондуктан бул маанилүү кадамды жасоого толук даяр. Наверное, это единственное сейчас. Чындыгында атомдук энергетика бул дүйнөдө электр энергиясын өндүрүүдө СО жана СО2 бөлүп чыгарбай турган жоподан жалгыз технология. Демек ал эң экологиялык таза энергетика болуп саналат. Казакстанда бул жаатта чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде урандын запасы эле эмес, аны кайра иштетүү боюнча өндүрүш жана бардык атомдук энергетика тармактарында иш тажрыйбасы бар. Ошондуктан биз үчүн атомдук станция куруу курулбай калгандан да оңоюраак иш. Ну, как специалист скажу так, проще нам построить, чем не достроить, не построить. Бул
Бул жааттагы биздин тажрыйбабыз чындап эле уникалдуу. Семей полигонун эстесек, ал дүйнөлүк антиядролук кыймылдын символу болгон. Анын рекультивациясы эң татаал экологиялык маселелерди чечүүдөгү кесипкөйлүгүбүздү жана чечкиндүүлүгүбүздү дүйнөгө көрсөткөн ири долбоорлордун бири. АЭС куруу Казакстанга энергетикалык көз карандысыздыгын бекемдөөгө гана эмес, жашыл энергетикага өтүүдө чоң кадам жасоого да жардам берет. Бул долбоор көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтууга жана азыркы заманбап чакырыктарга жооп берүүгө багытталган. По данным Министерства энергетики, в 2035 году электричество от Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, 2035 жылы күн жана шамал энергетикасынын үлүшү 37% түзсө, атомдук электр станциянын үлүшү 10% гана болот. Бул жалпы сандарга олуттуу өзгөрүү алып келбейт, бирок эң негизги өзгөрүү бул атомдук энергетиканын болушу. Себеби атомдук энергетика базалык энергия булагы болуп саналат. Башкача айтканда, ал күнү-түнү 7 күн бою туруктуу электр энергиясын өндүрө алат. Мындай туруктуулук өндүрүш үчүн абдан маанилүү. Демек, Казакстанда өндүрүштүк заводдорду, фабрикаларды куруп, өлкөгө экономикалык пайда алып келе турган ишканаларды өнүктүрүү зарыл. который будет приносить экономическую выгоду для Казахстана. Атомдук электр станция куруу Казакстанга өзүнүн атомдук энергетикасын өнүктүрүүгө гана жол ачпастан, өлкөнүн жогорку технологиялык тармактагы дүйнөлүк оюнчу деңгээлине чыгарат. Бүгүнкү заманбап атомдук станциялар отун өндүрүүдөн тартып, сарпталган ядролук материалды сактоо жана кайра иштетүүгө чейинки комплекстүү тармактарды камтыйт. Азыркы учурда дүйнөдө 400дөн ашуун атомдук станция иштеп жатат жана бул тармактагы кайра иштетүү рыногунун жалпы баасы бир нече миллиард долларга бааланат. Это рынок несколько. Бул рынок бир нече миллиард долларлык потенциалга ээ. Казакстан үчүн бул тармакка аралашуу уран казып алууну азайтып, аны келечек үчүн сактоого мүмкүнчүлүк берет. Не добывать, а хранить его до нужных времен. Мындай стратегия баалуу ресурстарды келечек муундар үчүн сактоого шарт түзүп, ошол эле учурда чоң киреше алып келе алат. Атомдук энергияны тынчтык максаттарда колдонуу бул экономиканын бардык тармактарында алдыңкы технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Медицина, агроөнөр жай комплекси, өнөр жай жана энергетика сыяктуу тармактар атомдук технологиялардын өнүгүүсүнүн аркасында чоң түрткү ала алат. То есть те же самые, допустим, переработка. Башкача айтканда, мисалы саркынды сууларды кайра иштетүү, ар бир шаарда саркынды сууларды чогултуу системасы бар. Бул экологиялык жактан кооптуу маселе болуп эсептелет, анткени анда бактериялар жана ар кандай зыяндуу вирустар болот. Бирок аларды радиациянын жардамы менен зыянсыздандырып, жок дегенде айыл чарба тармагында колдонууга ылайыктуу кылууга мүмкүн. Ал эми тунмасын кайра иштетип, агроөнөр жай тармагы үчүн даяр жер семирткичке айландырууга болот. Как удобрение. Казакстандыктар туруктуу жана жеткиликтүү энергия менен камсыздоо өлкөнүн келечеги үчүн канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнүшөт. Атомдук электр станция куруу келечекте чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын эске алуу менен референдумда бул стратегиялык маанилүү долбоорду колдоого алдык. Жарандар АЭСти ишенимдүү жана арзан электр энергиясын камсыз кылуунун жолу гана эмес, ошондой эле өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын бекемдөө жана жаңы жумуш орундарын түзүү мүмкүнчүлүгү катары көрүшөт. Сейчас строится в мире 36 атомных электростанций. Это Азыркы учурда дүйнө жүзүндө 36 атомдук электр станция курулуп жатат. Атүгүл расмий маалыматтар боюнча бул эң жакыр өлкөлөрдүн катарына киргизген Бангладеште АЭС курууда. Бул 36 өлкөнүн ичинде биздин коңшуларыбыз Кыргызстан, Өзбекстан жана Монголия дагы бар. Дээрлик бардык чектеш мамлекеттер атомдук станцияларын курууга камданууда. Мисалы, Кыргызстанда уран запасы жок, ал эми Өзбекстанда уран бар, бирок ага карабастан алар да АЭС курууну пландап жатышат. Демек, атомдук электр станция курбоо кечирилгис ката кетирүү дегендик. Андай жаңылыштыкка жол берүүгө болбойт. великая ошибка, которую уже нельзя допускать.
тынчтык максатында колдонулган атомдук энергия бул келечектин энергиясы жана Казакстан бул энергетикалык революцияда лидерликти колго алууга даяр. Биз биргеликте илим менен экологияны айкалыштырып, жаркын жана коопсуз келечек үчүн негиз түзүп жатабыз.